Ассаламу алейкум. Эгерде сиз ысык жерде жашап, эмне иш баштаарыңызды билбей аткан болсоңуз, эмне тиксем, эмне өндүрсөм, эмне жумуш кылсам деп ойлонуп аткан болсоңуз, сиз үчүн жакшы бир сунуш болушу мүмкүн. Азыр биз Шамалды сайдабыз. Шамалды сайдын аркы бетинде, Шамалды сай көрүнүп турган шаар берки бетинде биз. Азыр биз турган жер кадимкидей жаннама машина жүрө албайт. Кадимки жаннама таштактуу жер. Көрүнүп турат алдыбызда таштуу, топурактуу адыр. Кадимки адыр. Мындай жер Кыргызстанда толуп атат. Эгерде сиз мына ушундай ысык күнгөй беттүү жерде жашаган болсоңуз, анда бул сиз үчүн мүмкүнчүлүк эмес, даже артыкчылык деп айтсак болот. Эмне себептен? Былтыркы жылы 2020 бул жерге биз чаңалма жана багалма аттуу эрте бышчу сортторду отургузганбыз. Алдыңыздарда көрүнүп тургандай, бул күнгөй беттеги алма жалбырак чыгарып, гүл чыгарганга аракет жасай баштап атат. Былтыр тиктик, бул тез мөмөгө киргендиктен кээ бирлеринде алма алып калыптыр. Маселе анда эмес. Маселе мына ушул күнгөй тарапта болгондугу. Эгер сиз күнгөй тарапка, мына ушундай ысык жердин күнгөй тарабы таштуу жерине алма тигип, аны сиз тамчылатып суугаруу аркылуу жылуу суу берип, эрте жазда, жайында эмес, эрте жазда анын астын жакшылап кара пленкабы же болбосо агротыканьбы, агро кездеме ошону жаап туруп, тамырын ысытып, эрте алманы жетиштире ала турган болсоңуз, анда сиз Новосибирдин, Свердловскийдин, Москванын базары сиздики болушу мүмкүн. Азыр көрдүңүздөр, тегиз жердеги алмалар анчалык бүчүр ачкан жок, бул жалбырак чыгарып калыптыр мыныкей. Жалбырак чыгара баштаган. Бул эле эмес, мыныкей. Кийинки алмага алып барайын. Биз мына ушундан үмүт кылганбыз. Мына жалбырак ача баштаган. Бишкекте кече эле кар болчу. Бул сиздин артыкчылыгыңыз болот. Мына ушундай күнгөй беттүү жер тандап алып, ал жерди тамчылатып суугаруу менен, эрте бышчу витаминдерди колдонуу менен, астын тамырды жылытуу менен сиз элдерден 10 күн, 15 күн аралыгында бышырып аласыз. Алардан эрте бышырасыз. Демек сиз бир жума эрте бышырган күндө деле бир жумада Москвада болуп калууга болот. Элдер терелек сиздин алмаңыз Москвада эгер 100 эле рубльден эсептей турган болсоңуз, анда бир фура чыгарсаңыз 1 гектардан, анда сизге өтө жакшы киреше болмок. Эсептеп көрүңүздөр. 100 эле сомдон, 100 эле рубльден сатсаңыз, жакшы эле иштеп алсаңыз болот. Мындай адырлар бизде иштеген жок. Көп жерде мындай адырларды биз кемчилик катары, же болбосо жөн гана жаткан жер катары балайбыз. Жок, туугандар, бул нерсенин артыкчылыгын пайдаланыш керек. Мына кийинки көчөттү көрөлү. Булар дагы мына күнгөй болгондугу үчүн бүчүр ачып, булар жалбырак чыгара баштады. Биз былтыр ушул жерге бүтүндөй жаннамага адырлардын бүт бардыгына тамчылатып суугаруу менен бак кылганбыз. Эртең бул жерден тергенде, мына ылдыйга фура келе турган болсо, зигзаг менен жол болот. Жолду салыш оңой эле. Жолду салып, бул жерден алмаларды терип алып түшүп алууга болот. Мындай адырлар жана айтып кеттик, Кыргызстанда толуп атат. Ал жерге эч ким деле кызыкпайт. Ал жер таштуу дейт. Жарымы таш болгон менен жарымы топурак болсо, таш күндүз ысыкты алат дагы, кечке кайра ысыкты берип турат. Жылуу суу берилет, асты агротыкан менен жабылат. Тамыр тез ысыйт. Ошентип сиз элден алдың эрте бышчу алмаларды эрте чыгарып аласыз. Эрте бышчу алмалар кайсылар? Четтен келген Эрли Женева, Галамаст,
Жергиликтүүлөрдөн болсо бул багалма, чаңалма. Булар июнь айында бышчы сорттор. Булар дагы эрте мөмөгө кирет. Аралыгын биз 4-5 абалында тиктик. 4-5 абалында алмалар. Эгерде багалма, чаңалма керек дей турган болсоңуздар, биздин агросервиске кайрылсаңыздар болот. Пока азыраак болуш керек. Сиздер менен байланышсак, анда көчөтүнү жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк бар бизде. Мына туугандар. Алма биринчи учунан гүлдөп бүчүрө чыгат. Мынакей. Булар гүлдөр. Мына гүл. Азыр гүлдөгөнгө аракет кылып калды. Мына бул тез арада эле гүлдөйт. Тынч аман болуңуздар. Сиздер менен Баба Сүрө Кыргызстан каналы болду.